Шаардын Борбордук стадионуна агылган эл президенттикке талапкер Садыр Жапаровтан жалындуу жана реалдуу реформа күтүүдө. Дуандын ар бир районунан колдоп, атайын чакырыктары менен калктын калың катмары келди. Пандемиянын терс таасиринен улам бет кап таркатылып, эскертүү берилип жатты. Райондон келген жаштар лидерлери, аксакалдар өз ойлорун айтып, конституцияны өзгөртүү эл талоо экендиги белгиленди. Жаштарыбызды кесипке ээ болгон соң, өлкөнү мындан ары өнүгүш үчүн салым кошсун деген максатта мамлекеттик кызматтарга калыс тандап дайындайбыз. Сиздер мамлекет башчысын эле шайлабастан, өлкөбүз мындан ары карай өнүгө турган жолду да тандайсыздар. Кыргызстандын тагдыр жолунда чоң бурулуш, тарыхый маанилүү окуя болгону турат. Бардыгыңыздар өлкөмдүн мындан аркы өнүгүүгө бет алсын деп максат кылып чечим чыгарасыздар. Тандоо сиздердин колуңуздарда турат. Кылымдарды карыткан байыркы кемеңгер кыргыз эл үчүн татыктуу келечекти куралы. Бизден кийинки муунга гүлдөп өскөн кубаттуу мамлекетти мураска калтыралы. Урматтуу Ош чергесинин тургундары. Мамлекет башчылыкка талапкер Садыр Жапаров шайлоочулардан түшкөн ар бир суроого жооп берип, алыскы аймактагы социалдык көйгөйлөр башчылыкка келсе, дароо жолго коюларын айтты. Суу маселеси өтө тартыш болуп келүүдө. Сугат суунун көлөмүн көбөйтүш үчүн 30 адыр каналынын туннелин чоңойтуш керек. Ушул маселени чечип беришиңиздерди суранат элек. Карасуу Мамедов Кубанычты. Рахмат, Кудай буйруп, президент болуп шайланып калсам, ушу сиздердин берген сурооңуздарды азыр өзүнчө папка кылып топтоп атабыз. Район, шаар кылып туруп. Баарын иргеп алып, анан ушул берилген суроолорду, коюлган талаптарды ошо шайлоодон кийин аткарууга киришебиз. Айдоо жерлерге, түшүм бере турган жерлерди трансформациялабай, баягы мындай бир курулуштарды кура турган жерлер болсо, ошол жерлерди караштырып, элге ошо участокторду бөлүп беришиңиздерди өтүнөт элек. Кыргыз газды сатканыбызда Газпром Кыргызстан элин газ менен камсыз кылууну убада кылган. Бул багытта сиздин көз карашыңыз кандай? Абдыкалыков Нурлан Нишанбаевич дейт. Да Кыргыз газды биз $1 сатып ийгенбиз убагында. Жаңылышпасам, ушу 2012-13 жылдары болсо керек эле. Бул маселени дагы карайбыз. Мен эми 12 күн толук кандуу иштедим да, үлгүргөн жокпуз мунун баарына. Муну карап кийин жооп беребиз сиздерге. Президенттик башкарууга өтөбүз деп жатасыз. Президенттик башкарууга өтсөк, район акиминин, айыл өкмөтүнүн башчыларынын орду кандай болот? Эмне өзгөрөт? Карапайым элге, дыйкандарга кандай пайдасы тиет дейт. Кудай буйруп өтүп калсак, реформаларды жүргүзөбүз. Акимдерди кайра мурдакы баягы колдоруна толук бийликти беребиз, жергиликтүү бийликке, айыл өкмөттөргө чейин өзлөрү назначение кыла тургандай деңгээлге жеткиребиз. Үгүт кербенинде президенттикке талапкерди алгачкы жолу колдоп келген партиялашы Жылдызхан Жолдошева. Жапаров жетектеген өкмөт 10 күндүн ичинде эң олуттуу 7 маселени чечкенине токтолду. Негизгилери жер трансформациялоодогу мораторий алынганын, акыйкатсыз камалган 300гө жакын жарандарга мунапыс берилгендигин айтты. Мына 10 күндүн ичинде Садыр Жапаров толук кандуу 10 күн иштеди. Себеби ызычуу, легитимсиз деп. Албетте убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошону менен бирге мыйзамсыз байган байлар өтө чоң буттосуларды жасап атат, жасайт дагы да жасайт. Ал Садыр Жапаров менен ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү же болбосо саясатчылар менен болгон тирешүү эмес. Урматтуу мекендештер, ал тирешүү ошолор менен силердин карапайым элдин тирешүүсү. Мына ушуну силер ажырата билишиңер керек. Экс-депутат мыйзамсыз байгандар Жапаровдун аракетине каршы чыгып, түрдүү провокациялык маалыматтарды чыгарып жатканын айтты. Терс аракеттерди эл туура кабылдап, колдоп берүүнү өтүндү. Карапайым калктын каалоосу менен бирде президент шайлай элекпиз. Же мен туура эмес айтып атамбы? Кызматка талапкер
bolup çıgуусун мына сиздер сурап турасыңар. Ошондуктан мен сиздерден суранып кетем. Колдоп 10 январда шайлап, президент болгондон кийин коргоп, бул президенттик шайлоо өтөт. Кудай буйруса 80% Кыргызстандагы карапайым калк өзү колдоп алат. Бирок урматтуу мекендештер, бирок президент болгондон кийин ошондо баарыбыз колдошубуз керек. Бутуна бут, колуна кол, тышкы күчтөр болобу, ички күчтөр болобу, кандайдыр бир дагы бийлик алмаштырууга, же төңкөрүшкө, же болбосо апрель-июнь окуясын кайталайм дегендерге мына силер жол бербешиңер керек. Ансыз бир киши өлкөнү алдыга жылдыра албайт. Жолугушууга келген шайлоочуларга эркин микрофон коюлуп, сунуштар жана көйгөйлөр айтылды. Кыргыз саясатындагы жаңы толкун калыптандырылат. Саламаттык сактоо, билим берүү жана экономиканын негизги күчү болгон ишкерлик чөйрөсү толук жаңыртыла тургандыгын Жапаров билдирди. Бийлик башындагылар кесипкөй кадрларга, күчтүү командага жана реформага болгон үмүттүү акталарына жолугушууга келген ар бир жаран билдирди. Өгөт кербени 7 дубандын райондорунда уланууда. Биздин ошол көйгөйлөрдү чечип берсе болду. Биз Озур айылына дагы шаарга жакын жашайбыз, бирок газ жок. Балдар жаштарыбызга спорт зал жок. Ушуларыбызды эме кылып берсе, колдоп берсе, ошон үчүн элдин баары колдойбуз деп келдик. Иштин алдыга жылдырган үчүн мына айтып атат го мына 10 күн ичинде кылып аткан иштерди, келечекте кыла турган иштерин айтып атат. Күнү сиз менен жолугушуп отурабыз. Кудай кааласа биздин президент Садыр Жапаров. Рахмат апа, бар болуңуз. Жаман көздөн, жаман сөздөн, жалган жоло курулай тооматтан сактасын Аллах. Амин. Садыр Жапаров элдин ак батасын алып, жалындуу колдоо менен узатылды. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Белек Мусаев, Ош ТВ.